жаңыдан туруп биздин катарга кошулган болсо дагы бир жолу кутман таңга алайбыз дагы. Биз программабызды алдын карай улантабыз. Бүгүн 9-сентябрь комуз күнү. Мына ушул күндүн урматына келген конокторубуз бар. Өрүктөн тандап чабылган, карагай капкак тагылган, гүлүктөй таптап багылган, жибектей 3 кыл тагылган биздин керемет комузубуздун күүлөрүнөн 1000 түркүн күү салып берүү үчүн биздин студиябызга келген коногубуз бар. Ал коногубузду тааныштырып өтсөк, күүчү Кенжебек Алдаяр агабыз. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Келишиңиз менен. Рахмат сизге да. Алгач эле бүгүн Кыргызстанда күү күнү. Мына ушул майрамыңыз менен сизди дагы куттуктайбыз. Бул майрам сиз үчүн өзгөчө майрам болуш керек. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, ар бир инсандын фамилиясы деп коет го, Баланчаев, Түкүнчөев. Бирок өзгөчө фамилия менен кыргыздын нукура ысым болсо керек. Кенжебек Алдаяр эле. Карасаң, Алдаяр өзгөчө. Бул чоң атабыздын аты болсо керек. Анан кийин өрүктүн атасы, комуздун атасы өрүк дегендей, бул өнөр канча жашыңыздан башталды? Мында жатканда абасы салкын, зоосу, тоосу бийик, ат башынын кулуну экенсиз. Эми өзүңүздү кененирээк таанышып дегендей. Рахмат. Силерди дагы бүгүнкү ушу комуз күнү менен куттуктайм. Эми бизде ушу өлкөбүздө мен комузга кичине бир аз токтолуп кетейин. Бул ушул күндүн белгилегени өзү чын эле күтүүсүз болду. Мындай ошо Кыргыздын комузунда ушундай чоң дүйнө бар экенин чынында бүгүнкү күндө эч ким деле билбейт. Мына силер деле мисалы бүгүн мен эфирге келсем, мени тиги псевдонимиме таң калып атпайсыңарбы? Кенжебек Алдаяр деппи? Анан негизи кыргыздар ошентип өзүнүн баягы бирөөнүн атына, фамилиясына эмес, ал эмес кыргыздын аспаптарына биз таң калып калганбыз да. Мисалы кылгыякты кыргыздар билбей калган, кооз комузду кыргыздар ойнобой калган, могул биздин комузубуздун күүсүн укпай калышкан. Бирок азыр мына өзүнөн өзү ошо кыргыздын жан дүйнөсүнө болгон бир күчтүү бир сезим ойгонуп атат. Анан ушундай биздин Кыргыз Республикасында ушу билмей туруп комуз күнүн бул эми белгилеп коюшту, көптөрү таң калып күлүп атышпайбы? Ошондо кантип болсун деп, комуз дегенде майрам болобу деп. Анан өзү бизерде баягы аябай терең нерсе бар да. Муну ким билип жасаса дагы, билбей жасаса дагы аябаганда чоң дүйнөнүн башын ачып койду да, калитин ачып койду. Себеби комуз деген чын эле дүйнөдөгү көп нерсеге байланышкан. Кыргыздын комузунун күүлөрүнүн тарыхы дүйнөлүк тарыхка байланышкан. Ошондой чоң дүйнө бар да. Ушунун башы ачылып атат. Анан биз ошо акыркы убактарда аябагында бизде ошо өнөкөт болуп, оор болуп кетти. Биздин ошо комуздун күүсүн угуш, же болбосо кыргыздын манасын угуш адамга даярдыкты талап кылат, Адам даяр болбосо, ошол окуяны билбесе, ошо жер суулардын аттарын билбесе түшүнбөйт да. Анан ошону сыңар комуздун күүлөрүнүн кайрууларын билбеген киши комуздун күүсүн угуп түшүнө албайт да. Анан балким ушул майрам, ушул күн ошо кыргыздардын өзүнүн улуттук аспабына, комузуна болгон дүйнө тиги мамилесин өзгөртүп, ошо күүлөрдү уга билип, түшүнө билип, ошону аздектей билгенге үйрөтөт деген мен бир ушундай бир ошону Кудайдан тилек кылып атам да. Жакшы. Анан өзүм ушу кичинекей кезимден эле ошо кыргыздын комузуна кызыгып чоңойгонмун. Биздин ошо мен мисалы силердин кичинекей чагыңар башкача болду. Биздин кичинекей чагыбызда биздин тиги жөрмөлөп жүргөн убактыбызда кыргыздарда ушундай түнү отуруп алып манас уккан, түнү отуруп алып комуздун күүсүн уккан, түнү отуруп алып кыргыздын жомокторун айтып, уламыштарын, санжыларын айтып таң атырган биз убактарда жашадык да. Анан ошондой кичинекей сөздө ошонун баары биздин кулагыбызга куюлуп, ушун жан дүйнөбүзгө отурганда, анан кийин каалайсың, каалабайсың, мен мисалы могул Абдыраев мектебинде окуганмын. Анан Абдыраев мектебинде бүт ал кезде Европанын маданиятына багыт алып, ошо Европанын маданиятын калыптандырып, ошону үйрөтчү да бизге. Ошо Европанын маданиятын. Ошол мен Европанын маданиятын ошол жерден үйрөнүп, ошону өздөштүрүп Европанын маданиятын, ошолордун музыкасын жакшы билип, ошонун адиси болуп туруп, анан мен ошол өзүм 18 жашымдан баштап эмнегедир Кыргыздын дүйнөсүн таанып, анан ушу күтүүсүздөн баягы элдин баарын таң калтырып көп кишилерди, анан мен Кыргыздын дүйнөсүнө өтүп кеткем да. Себеби мен даяр профессионал музыкант, композитор да болуп, өзүмчө бир музыка жазып баштаганмын. Музыкалык аспаптарда аябай жакшы ойночумун. Анан ошо бир маалда эле мен Кыргыздын комузуна өтүп кеттим деген көп ошо мен таанып жүргөн музыканттарды аябай шок кылган да бул. Анда сизде көп кыр таланты бар экен, себеби айтып калдыңыз, Абдыраевда биз угуп келатабыз.
ким окуп бүтсө ошол тарапты ар бир аспапты билет деп өзүңүз айтып кеттиңиз, комуздан тышкары көп эле аспаптарды ойносуз. Анан кийин бак талант бул Кудайдан берилет деп коет го биринчи. Сиз деле байкашымча Кудайдан берилип бала кезден баштап комуз чапканды билесизби? Анан канча күүңүз бар? Өзүңүз жараткан. Бүгүнкү күндө мен ошо күүлөрүм бир 100төн ашып калды. Аябай, барекелде. Анан бирок багы бизде ошо мына көрдүңөрбү, мындан ары ушунун баарын колго алса бизде мисалы пирамидадан башка канча телеканалдарыбыз бар, Анан бирок ошолордо ушу бүгүнкү күнгө чейин ушу таң калыштуу нерсе, ушу Кыргыздын менин күүм деп айткан жокмун. Кыргыздын күүсү менен мисалы Кыргыздын күүсү көп да эмес. Мисалы ушу эмне деген күүлөр бар. Ошол Кыргыздын күүсү менен ошо көркөмдүк деңгээлде, бийик деңгээлде ошону бир жаштар көрө турган, башкалар көрө тургандай кылып тартылып койбогону мына бүгүнкү күндүн ушу талабы да. Дагы эле ушул маселе турат. Өзүнчө бизде чоң мана улуттук телеканалыбыз бар, маданият каналы турат, ЛТР турат, дагы башка телевидениелер иштеп атат. Бирок ошо Кыргыздын комузуна мына кандай биз мамиле кылып келатабыз, силер ушундан да түшүнүшүңөр керек да. Жакшы, Кенжебек ага келиңиз эми айтып калдыңыз ар тараптуу талантмын деп. Азыр ошол таланттарыңыздын бирин ачып берип, мынакей колуңузда комузуңуз турат. Ошол комуздун 1000 түркүн кайрыктарынан бир кайрыкты жалпы кыргыз телекөрүүчүлөргө арнап чертип берсеңиз. Ошо биздин багы кыргыз элинин комуз жөнүндө сөз кылганда, күү жөнүндө сөз кылганда ошо дайыма ошо тиги акылын таап черкенге 62 камбаркан деп Кыргыздын дүйнөсү, ошо күү дүйнөсү камбаркандан башталган да. Азыр ошол элдик камбаркандардан кайрып берейин. Жакшы болот, келиңиз анда. Vale.
бали, баракелде. Колуңузга береке. Айтсаңыз Кенжебек ага, мынакей айтып калдыңыз, жүздөн ашык күүм бар депчи өзүңүзгө таандык. Негизи эле бул күү жаратканда илхомду каяктан аласыз, же аян аркылуу берилеби, же болбосо деги эле бул өнөр сизге ким аркылуу келген? Ата бабаңыздан. Менин негизи тиги туугандарымда ушу энемиз оос комуз каккан. Чоң тайкелерим болсо баары комуз серткенди билген, кыргыз чырдаганды билген кишилер болушкан. Ошол упактардан болгон. Чоң тайенем ушу аябай жакшы оос комузчу болгон. Анан ошолор тарабынан да айтсак болот. Анан негизи жана сен айтып аткандай, ушул мен ушу Кыргыздын тарыхын көбүнчө менин күйлөрүм Кыргыздын тарыхына байланыштуу да. Анан ушу таң калыштуусу ошол тарыхка байланыштуу окуяларды мен кичинекей кезимде ушу 4 жашымда, 5 жашымда ошол баягы системалуу түрдө мага түшүнбөй киришчү да ошол окуялар. Анан ошолор кийин анан баягы адамда ошондой экен бир. Кийин убакыт өтүп анан ошолор өчүрүлүп калат экен да. Эстебейсиң, билбейсиң да. Ооба. Анан кийин эле бирдеме болуп анан мен күү чыгарам. Анан ошол күүнүн ичиндеги окуяны анан мен кийин эстейм да. Мен баягы түшүмдө көргөмүн дегендей болчу. Ошондой болуп анан муну мен ошентип баягы чыгармачылык менен аралашып ошентип калдым. Анан эми баягы убакыт өткөндөн кийин мен ойлойм да, бул менин эмес, бул ар бир кыргыздын канында ошол кыргыздын өзүнүн тарыхы уктап жатат да. Тура, Кенжебек байке, сөзүңүзгө каранчы. Азыркы Нурай байкадыңызбы? Айтып жатпайбы? Тарыхты, кыргыздын эмесин ойнойм деп, өмүрү баянын кыргыздар аспыз да. Бирок бир ойноп атканда Нурай бир ой келдиби? Азыркы биринчи ойнолгон күү мен жекече оюмда бир кыргыз эл бир жерге көчүп барып, отурукташып, бирөө үй куруп, бирөө аттын такасын кагып аткандай бир ой келди да. Өзгөчө бир сыр бар экен. Бул аян бергенин максаты мына ушунда болсо керек. Анан мисалы үчүн бизде атактуу комузчулар көп эмеспи, Кенжебек байке? Мисалы үчүн кыргыз эмес, СССР боюнча эл артисти Самара Токтокунова эжекебиз бар да. Ошол эжекебиз өмүр бою эле бир комуз менен ойноп келет экен. Анысы кандай, сиз дагы ушул комузду өмүр бою ойноп келесизби, же тандабайсызбы жана комузду өзүңүз чабасызбы? Эми комуздун үнү баягы атайын мен өзүм чаппайм, мен уста эмесмин. Мен болгону комузмун. Атайын усталарга сүйлөшүп, ошолор менен атайын ошо бир өзүнчө бир жол жобосу бар. Ошо менен комуз керек болгондо мен өзүмө комуз ошолорго буйрутма берем да. Анан алар жасашат. Анан мен ушу жазып аткан убакта ошо процессинде мен барып ошо карап турам. Ошо мен айтып аткан нерселерди алар ошону эсине алып, ошо мен жазып аткандай иретте, мен айткандай калыпта жазалат да. Анан өзү бул азыр биздеги бул дагы өзүнчө нерсе. Ошо биз күүчүлөрдүн биздин ойногон аспаптарыбыз, биздин ошо четкен комуздарыбыз башкача да. Анан мунун дагы өзүнчө баягы жол жобосу бар. Эми Кенжебек байке, Нурай, сиз азыр өзүңүздүн күүлөрүңүздөн ойлонуңуз да. Эми эл угуп калган, эл сүйүп жүргөн жакшы күүлөр бар да. Ошондон бир күү тартуулап берсеңиз, балким биздин эфир дагы, балким биздин жамаат дагы бир жакшы бир ойго келип дегендей. Элдин азыркы кийинки убактарда менин ошол экөөбүз агай инидей болуп, экөөбүз комузчу катары бири-бирибизге көп сырларыбызды айтып берип, көп баягы бирөөлөргө айтпай турган бир ички дүйнөбүздү ачып, ошо Нурак байке менен экөөбүз көп чогуу жүрдүк да. Анан ал кишинин мына көз өтүп кеткенден ал кишинин күйлөрүнө эл кызыгып, угуп, биле башташты. Өкүнүчтүү баягы бул кишинин ошо азыркы күндө элге тарап укмуш керемет болуп, баягы эл угуп таң калып аткан күйлөрүн ал мурун эле чыгарган болчу да илгери эле. Анан ошол күйлөр эми баягы элге билинип, эл угуп, тамшанып башташты. Ошо Нурак агабыздын күйлөрүн аткарып берейин. Эң жакшы болот. Менимче аларды азыркы күндөгү эң баягы уккулуктуулугу башкача болуп атат. Бул күйлөрдү убагында ошо биздин музыка дүйнөнүн адамдары мындай бул күү эмес, бул жөн эле тиги казактардын кайрууларын чогултуп койгон дешип сын пикирлерди айтышкан. Эми өзү чыгармачылыкта ошондой да.
чыгармачылыкта сын пикирсиз чыгарма болбойт да. Сөзсүз анын сын пикир болсо, ал чыгармачылык алдыга өнөгөт. Алдыга өсөт. Ошондой Нурак агабыздын ошо керемет күүлөрүнүн бири Улуу тоолорду аткарып берем. Жакшы болот, эң сонун. Анда жалпы телекөрүүчүлөр ушул Улуу тоо аттуу күүгө кулак салса. Кол чаппасак болбойт. Ай, баракелде, баракелде. Элибизде айтат эмеспи? Булак көрсөң көзүн ачып тазалап жүр депчи. Мынакей айтсаңыз, сизди ушундай устаттык өнөрлөрүн сизге таалим тарбиясын берип, мына ушундай күүлөрдү үйрөткөн устаттарыңыз боюнча айта кетсеңиз, жана ошондой эле өзүңүз дагы билимиңизди берген шакирттериңиз тууралуу сөз кылып берсеңиз. Ал ошо Нурак байке экөөбүз менин устатым деп негизи мен Карамолдону айтсам болот да, себеби мен ал кишинин баягы үн жазмадагы калган күүлөрүн кечке үйрөнүп, ошолорду кайталап чертип, ошол менен аябай күйүп пыштым да, өмүр бою да. Угуп дегенде. Себеби ал Карамолдонун күүлөрүнүн чертилиши, аткарылышы такыр башкача. Анан үйлөр кактары да такыр башкача да. Ошону үйрөнүп, анан Нурак байке да Карамолдого аябай кызыкчу. Ал киши дагы угуп, ошо экөөбүз бири-бирибизден тарбия алып, таалим алып, анан чыгармачылыкта
баягы бар бир чыгарма жараттым деп ойлой бересиң, аны түшүнгөн, уккан, билген киши укса жакшы да. Ооба. Ошол жөнүндө түшүнүү бар киши. Анан ошондой кишиге биз муктаж болобуз да. Ошон үчүн биз каяктан болбосун ошо Нурак байке экөөбүз жолугушуп, табышып, отуруп алып чай ичишип, бири-бирибиздин сырыбызды билебиз. Ошолорду айтышып, анан тартышып экөөбүз. Себеби экөөбүздүн көз карашыбыз көп нерсе боюнча эки башка да. Анан бирок ошо Нурак байке ошо башында мен жолугуп жүргөндө, ошо мен комуздун күүсүнүн багы башкача дүйнө экендигинде, европалык музыка менен салыштырганда комуздун күүсү дагы ошо Европанын музыкасына тең тайлашып, өтүп кете турганлыгын айтышым да. Мен эми анда жап-жаш балам, 20-га чыгып калган, 22 жаштамын да. Анан Нурак байке айтты, жок, эми андай эмес Кенжебек. Бир композитор чыкса, сен билесиң, ошол композитор Бетховенге окшоп кыргыздын күүлөрүн оркестрге салат, ошондо таң каласың, ошондо тыныч болот. Дечү анан мен айтчумда, жок, андай эмес Нурак байке. Комуздун өзүндө турушу менен оркестр. Ошону мисалы карамолдодой кылып чебер аткарса, ал күү ошол өзүнүн өзү ошол оркестрдей болуп чыгат. Ошол оркестр берип аткан асерди, ошол дүйнөнү ачып андан да өтүп кетет. Десем, мен антип ойлобойм дечи. Анан ал чын эле ал киши баягы тиги мендей болуп Европанын музыкасына аралашкан эмес, мендей болуп арасында жүргөн эмес, окуган эмес. Мени ошо Кудай атайын ошол Европанын музыкасына аралаштырып туруп, анан кайрадан 19-га караганда ошо Европанын музыкасынан суруп чыгып, кыргыздыкын алып келип койгон да. Анан мен ошолордун ичинде жүргөн үчүн мен коркпой эле ошо комуздун дүйнөсүнө кирип, анан күлөрдү чыгардым. Анан кийин баягы убакыт өткөндөн кийин 7-8 жыл өткөндөн кийин Нурак байке Камбаркан ансамблинде иштеп, дүйнөнү кыдырып, дүйнөнү көрүп, Японияга чейин барып, Америка тиги бер жактары Франциядан бери баарын көрүп келгенден кийин анан айтты, Кенжебек, сен туура айтыптырсың деп. Сен тимени данан көз ачыктай айтыптырсың, сен айткан туура экен. Кыргыздын комузунун өзү турушу менен тиги дүйнөлүк деңгээлдеги феномен экен. Аны мен билген эмесмин деп. Ал себеби ал сөзсүз ошол Европадагы музыкалык адистерди, ошол музыка Европадагы жанагы биздин ошо Камбаркан ансамблинин же болбосо Кыргыздын жанагы тиги эл шайырларын чакырып, жана өнөр постторун чакырып аткан продюсерлердин сөзүнөн улам башкача сезим пайда болуптур да. Себеби Японияда 1,5 ай жүргөндө кийин келгенде ошону айтып берди, ошол Япон бир 10 жылдан ашык ошо бүт дүйнөнүн музыканттарын чакырышып, ар кайсы элдерденчи. Анан булар чоң бир неме өткөзүшөт экен да, фестивалга окшогон. Анан 10 жылдан ашык дейт. Биз ар кайсы элдердин аябай жакшы музыкалык программаларын чакырып келип ошентип дейт. Анан бирок ошо кыргыздардыкын чакыргандан кийин ошо айтыптыр. Мен таң калдым. Канча биз немелерди уктук, канчаларды көрдүк, бирок силердикиндей эмес болчу. Мындан ары силерди таң калтыра турган силер экенсиңер. Жакшы. Эң жакшы. Мынакей ушул комузду мактап, даңктап канчалаган акын жазуучулар ырларды жазган жок. Мына ушул комузга арнап 4 сап ырларын жазган акындардын ырларынан биз жалпы коомчулукка суроо алганбыз. Азыр ошол сурамжылоого барып, андан кийин маегибизди улантсак. Макул. Айтайынчы, автор 3 буруу жалгыз тээ 3 кыл комуз, чертилбейт, күнгө келбейт чебер колсуз. Оңой көргөн көзгө жооп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болбос. Ал колсуңуздар. Чоң рахмат. Азыркы биректе бардыкчы. Билбейм. Кимеле. Алын Кусанбай болу керек. Алын Космонов. Сатылганов ба? Акылсманов. Мурат Абутурункеев. Билбейт. Токтогул Сатылганов, скорее всего, может быть, да? Билбейт. Алтыкмай болуш керек эле. Осмонов Алынкул. Колумбус келди. Билбейткенбиз. Известный акындар болсо ким? Чыңгыз Айтматовдуку же Алтыкмай. Алыкыл Осмонов. Билбейткенбиз. Жок. Жаттап турмун. Алтын. Билбейт экен. Пушкин. Алыкул Осмонов. Мынакей ушундай сурамжылоо болгон экен. Жалпы коомчулук ушундай жооп бериптир. Мынакей биз ал эми маегибизди улантсак.
Айтсаңыз, ушул комуздун арты менен өлкөлөрдү кыдырсаңыз керек, канчалаган өлкөлөргө чыктыңыз, жана ошондой эле кайсы гүлдөрдү ойнодуңуз, ошолор боюнча сөз кылсаңыз. Мен баягы чынын айтайын, алыска деле кеткен жокмун, ошо жакынкы эле жерлерде болдум. Бирок ошо эми азыр баягы заман башка болуп калды да. Мисалы, Кыргыздын комузун башка бир тияка, чет жака алып барып угузуп келиш аябай кызык нерсе ооба. Бирок бүгүн жана интернет деген нерсе адамдарды аябай жакындаштырды да. Анан бул нерсе мисалы бүгүнкү кезде бир жакта кыдырбай эле, барбай эле көп маалымат алып койсоң, же ошол жака өзүң маалыматты жөнөтүп койсоң болот да. Азыр такыр неме башкача болуп калды. Анан Кыргыздын комузун болсо, ошо колдон келишинче угузуп, таратып, ошону баягы өзүмдүн иштеримди жасап атам. Анан бизде бул комуздун күүсүн үйрөнүп, ошону элге таратканда дагы бир мындай бир жагдай бар да. Мен муну айтып аткан себебим, менин ошо башка чет өлкөдөгү тиги биздин ошо башка элдердин Кыргыздын комузуна болгон кызыгышуу жөнүндө бир окуяны айтып бергим келип атат. Мен ушу 2 жыл болуп калды, Алтай жергесинде биздин Алтай биздин туугандар да. Ошолордун жергесинде комуз сертип бир ошо конокто болуп калдым. Анан ошол жакта мен барып, баягы эми ал ошо мен барган жерде ошо жыйында киши аябай көп экен да, толтура. Анан айрыкча майда балдар да. Анан мен залды баягы концерт жүрүп атат, залды аста карасам, аябай балдар көп, залдын ичи жык жыйма да, толтура. Анан эми ушул кишилер чыдап күбө кабыл укпайбы деп аябай өзүмө күбө санадыңыз, Анан кандай кабыл алышат? Анан мен баягы ал жерде Кыргызстандан баргандан кийин Кыргыздын бир күүсүн, кандай күүсүн аткарып берем буларга? Же кыска күйлөрдөн эле чертип берип тез бүтүрсөмбү, элди кыйнабай деп ойлоп атам. Жок дедим да. Мен эми атайын тетияктан бери келгенден бери алтайлыктарга угузам деп, анан атайын ошо Карамолдонун чоң ошо Кыргыздын дүйнөсүн тааныткан чоң кенен залкар күйлөрүнөн аткардым. Анан мен ушу ыраазы болгонум дем албай отуруп угушту. Андан кийин өзүмдүн бир жаңы күүмдү чертип бердим. Аны дагы аябай жакшы угушту. Анан кийин эртеси ошол жердеги музыкант балдар келишип менден ошо мастер-класс алышып, өзүнүн суроолорун беришип, анан ошолор айтып беришти да. Ошол алтайлыктардын бир чоң устаты, аксакал киши бар экен. Ошол концертте отурган экен. Анан ошол угуп айтыптыр, мен кечөө Кыргызстандан келген комузун черткенин, ошонун музыкасын уккандан кийин мен силерге туура эмес үйрөтүп жүрүптүрмүн. Мындан ары менин айтканымды немеңерге албагыла. Себеби ал айтып жүргөн да, силер менден үйрөнүңөр. Мен мурункулардан үйрөндүм. Ошо мурункуларга үйрөнгөндү мен силерге үйрөттүм. Мен андан ашык эчтеке силерге үйрөтө албам. Силер мындан ашык эчтеке жасай албайсыңар. Болду ушу, болгон ушу деп ошентип айтып жүргөн да. Анан андай эмес экен, аракет кылыш керек экен, үйрөнүш керек экен, өнүктүрүш керек экен дегенди бир жакшы пикир айтты да. Жакшы. Кенжебек, из калтыр бул дүйнөдө деп коет го. Анан башында айттыңыз го, Нурак Абдрахманов агайыбыз, мен оркестрный вариантты иштейм деп. Балким өнөр өзүңүз менен өрчүп кетип калбайбы, балким урпактарга дагы бир оркестрный вариантта 100 күн ичинен кантип бирөөнү бир нотасын жазып, бир эмгектенип койсоңуз болот беле деген ойдом. Жок, эми ал эгерде андай ошол өнүгүп өстүрө турган немеси болсо, өзүнөн өзү болот да. Эми азыр мисалы күүнүн нотага түшүрүш аябай жеңил, оңой. Заман бар азыр. Эми эч немеси жок бул жерде. Бирок баары бир багы комуздун күүсүнүн ичиндеги нерсени оркестр бере албайт да. Бул жерде мындай силерге bir сөз менен айтайын, алардын Европанын музыкасын бул жерде мындай да, ал Европанын музыкасы да. Анан алар аны ойлоп чыгарган музыка да. А бизге комузду бизге Кудай берген да. Мындагы үйүндү, мисалы, мына бул жөн эле үн. Бул жөн эле үн эмес, бул үйүндүн ичинде терең бир катмар бар да. Терең катмар, тарых бар да. А тигилердин үнүн, тиги Европанын аспаптарында болсо үн эле бар да анда. Анан ошон үчүн ошондой бир айырмачылык бар да. Мисалы бизде бир жөн эле бир кайруу, мисалы жөн эле кайруу бир чоң бир дүйнөнү сүрөттөп бере алат. Ошондой касиети бар. Эми айтсаңыз, ушул сиздин өнөрдү жөндөп кетчү шакирттериңиз барбы? Барбы? Сабак бересиз мындан ары тышкары. Үйрөнүп атышат, угуп атышат. Мисалы менден келип сабак албай эле менин күйлөрүмдү жазып алып, ошону үйрөнүп алып,
Нурбек Серкебаев деген жигит тетиги чет мамлекеттен бери кыдырып менин күйлөрүмдү чертип келиптир. Тааныбыз. Анан бул жерде ошентип баягы угуп, үйрөнүп, анан баягы түшүнбөй билбей калган жери болсо сурабаса болот. Негизи эми азыр айтып атпайм, оңой, үйрөнүш жеңил. Анан көп баягы ушул комустун дүйнөсүндө жүргөн комус чертип баягы агайына мугалимдерден үйрөнүп алгандар ушу менин күйлөрүмдү угуп алып эле муну кантип чертет, муну аябай кыйын экен деп эле чочуп беришет. Муну үйрөнгөнгө да оңой, черткенге да оңой. Кадимкени кыргыздын күсү болгону кайруулары кичине башкача да ошо. Айтсаңыз, өзүңүз эмнеге чет өлкөлөргө көп чыгып, кара сынактарга катышып, мындай өзүңүздү аябай дүйнө элине таанытканга аракет кылган жоксузбу? Эң кызыктуу суроо да. Эми ал убактысы келет, балким ошо чет мамлекетке чыгып ошол угушуш керек, уга тургандай немеге жетсе, угузам буюрса. Эми азыр мен ошондой бир сен суроо бергендей бир деңгээлдеги иштерди жасап, биздин ошо Нурак байке экөөбүз ушу көп жылдар аракет кылып, өзү комустун үнүн немеге түшүрүш, баягы комустун үнүн өзүн элечи, аябай бир татаал да. Мисалы мындай отуруп чертсең сонун боло берет, анан үн жазмага салсаң эле башкача болуп калат да. Далдырап калат. Анан ошону биз түшүрө албай канча жылдап кыйналып, ал киши канча аракет кылды, мен мына аракет кылып келатам. Эми буюрса ушул нерсе өзүнөн өзү чечилип келатат. Анан ошол биз каалагандай болуп, ошо күйлөрдүн ыргактары үн жазмага түшсө эле, аны сен айткандай, мисалы дүйнөгө таанытып коюш 5 мүнөт да. Бат эле. Жакшы, эми Кенжебек ага келиңиз. Азыр бизге бир кыска кайрып берсеңиз, анан кийин маегибизди жыйынтыктасак. Жаңы күйлөрдөн чертип берейин. Жакшы болот. Такыр кайруулары силер укпаган, билбеген. Мунун кичине бир башында ошо түшүнүк берип коеюн. Бул комустун жаралышы жөнүндөгү комусту кыргыз ата жараткан, кыргыз ата жаратып ал кезде ошо кыргыздар асмандан жерге учуп келишип, жерде жашап атышып, анан ошо жердеги жашоо ушунчалык оор, кыйын болгондо кыргыздардын жаны чыгып кетип эле денеси кала берген да, кыргыздар өлө берген. Анан ошондой убактарда анан ошо кыргыздардын башчысы кыргыз ата ошо кыргыздарды жерге жашоого үйрөтө албай кыйналып, анан чоң кудайга кайрылганда, чоң кудай, мен буларды жерге жашата албадым, булар өлүп атат, мына жандары чыгып атат, эмне кылам? Ошондуктан анан кудай ошо кыргыз атага сезимине ошо бир аспап жасаганды буйруп, анан кыргыздар асмандан келген да, ошо асмандан келгендеги жылдыздын учуп бараткандагы сөлөкөтүн салып аспапка. Анан буга ошо үйүндүн кудайы комус деген болгон. Бул байыркы жанагы шумерлердин, атланттардын жазмаларында жазылып турат да, комус деген үйүн кудай болгон деп. Анан кыргыздын аспабы жөнүндө жазылып турат, бирок жерде кыргыздын аспабы дебейт да, комус деген аспап деп. Анан ошондой үйүн кудайынын атын комуска берген да. Комус деген үйүн кудайынын аты. Демек жаңы чыгарма. Анан жаңы чыгарма. Ошол убакта анан кыргыз ата, кыргыздар ошентип жаны чыгып, жандар асманга учуп кетип, денеси жерде кала бергенде айласы кетип, ошол кыргыз кудай комусту жасоону буйруп, анан комусту жасап, ошондон биринчи күйлөрдү ойногондо кыргыздар эстери ооп, ошо күүнүн укканда, комустун үнүн укканда бир башкача дүйнөгө келишип, анан комустун үнүнө кудай ушундай чоң касиеттерди киргизген, кыргыздардын келечектеги боло турган, өтүп кеткен жашоолорундагы тарыхтардын окуяларын комустун үнүнө киргизген да. Ал эмес ошо комустун үнүн укканда бир түшүнбөйбүз да, биздин асмандагы жашообуздун дагы бир учкундары киргизилген да. Ошон үчүн кыргыздар эс ооп, анан жандары көлкүлдөп, ушундай жыргашып, ошондон кийин анан жер бетине жашай башташкан. Анда биз дагы азыр эргип ошол жаңы күүгө күбө болсок. Ошо кыргыз күү деген күү да. Балким ошо кыргыз ата биринчи ушундай бир кайрууларды кайрганда Кеттик, анда тыңдайбыз.
Бали, баракелде. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Кенжебек байке, балким ушул тарыхта калчу күү экен да, аябай жагымдуу. Андыктан жаңы да чыгарма болуп жатат. Сизге балким мындай жатканда режиссерлор жолугуп, ушундай күүлөрүңүзгө видео съемка кылып, азыркы тил менен айтканда видео клип кылалы деген ойлор болдубу? Же өзүңүз аракеттенбейсизби? Же жанагындай эле жок, комуздун өзүнүн сыры комуз боюнча калыш керек деген ой барбы сизде? Жок, сөзсүз ошону режиссурасын көрүш керек да. Жана биздин Замир Эралиев деген режиссер бар го. Ооба. Ошол ал кезде ал кинематографисттер союзунун төрагасы болчу. Ошол жолу чогулушта мен бир иштерим менен жүрсөм, чогулушта отурган экен. Кызым айтпай, Кенжебек бери кел, учурашып кетпиз менен деп. Анан ошол жерде отурган режиссерлорго айтты баарын эле. Мына дедим, могу режиссер болуп отуруп, бирөө да түшмөйт сенин күүңүң. Түшүнүш керек, анан режиссер жашаш керек. Экөө биргеликте сүйлөшүп, мындай сценарий жазып, же сюжет катарында клип тартса болот да, балким. Исторический кылып. Тарыхый кылса, бул мисалы мен азыр чет. Балким сизге ушундай режиссерлор жолукпай атат. Буюрса. Себеби ошол күүнүн ичиндеги окуяны тартып туруп, анан ошону күүгө чаптаса, ушундук болот да. Демек, иштесек болот экен да. Кудай буйрса. Жакшы, көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Дагы буйруса көптөгөн мыкты чыгармалар сизди күтүп аткан болуш керек алдыда. Азыр жалпы кыргыз элине каалоо тилектериңизди арнап кетсеңиз. Ошо Кыргыздын бүгүнкү комуз күнү менен Кыргыздын бир керемет аспабы, Кыргызды кыргыз кылган аспабы ушул комуздун күнү менен куттуктайм. Ушул комуздун үнү кыргыздардын жан дүйнөсүн тазалап, арулап, ушул жашоодогу кыйынчылыктарын чечкенге күч кубат берип, ушул Кыргыздын бүгүнкү күндөгү абалын башка бир деңгээлге чыгара тургандай ушундай кереметтерин таралтып жайылта берсин. Кыргыздар күүсүн угуп, ошо күү менен жашап, ошо күүсү менен бүгүнкү күндүн бир чоң дүйнөлөрүн ача берсин. Жакшы, рахмат. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Ушинтип таң эрте убактыңызды бөлүп, эфирге келип, жакшы бир маек куруп бердиңиз. Ишиңизде ийгиликтер көп болсун. Айтканыңыз.